Салам алейкум. Азыр кыргыздарга документ кандай жазалат, без посредников, ортомчусуз кандай документ жазалат ошону эметейин. Кыскача бир видео тартайын. Биринчи мен эмени корочка жазаттым. Корочканы сварщик кылып жазаттым. Силер кайсы профессияңар болсо ошого жазатсаңар болот. Частный курстан жазаттым. 2 жума курска бардым. Анда Питерде болчумун. Курска барып атканда ошол эле моментте практика кылдым. Иштеген жерде разнорабочий болуп киргенмин ал фирмага. Металлообработка болчу. Анан сварщик болуп ошол жерде начальниктер менен сүйлөшүп, бригадирлер менен сүйлөшүп, кол койдуруп алдым да практиканын кагазыначы. Стажировка андай мындай формальный эмелерди ошол жакта бүтүрүп алдым. Кыскача ошондой документ жазатып алдым, корочка. Корочкасыз визаны бербейт, билесиңер да өзүңөр. Вернее, приглашениени бербейт да. Корочка болбосо приглашение ала албайсыңар. Аны обязательно сурайт. Но бияка келгенде ал корочка көп деле мындай пайдасы деле болбойт анын. Биякта өзүңөр кайта эме жазатышыңар керек. Евростандарт. Кээ бир фирмалар российский корочканы мындай подтверждение кылып иштегениң колуңардан профессиональный навыктарды эметип подтверждающий эмени сурайт корочканы. Ал только сөз деле болот да, официально болбойт ал. Анын бир пайдасы деле болбойт. Биякта евростандартта корочка жазатышыңар керек. Визага подачаны мен Казакстанда Алматыда кылдым. Өзүм эле подавать эттим, без посредников, ортомчусуз подавать эттим. Основной документтерден паспорт, корочка, стажировка, ошо стажировканы деле карашат. Банковский счетту да эме кылбагыла. Баягы акчаны салып туруп анан кийин кайта эле моментально чыгарып алгандай кылбай эле, заранее силер корочкага документ тапшырганда ошо параллельно эме кыла бергиле да. Кичинеден кичинеден акча салып, ошо иштеп аткан счет болсун да. Алар ошого деле карайт экен. Мындай жөн эле бир моментте салып эле акчаны салып эле анан кайта чыгара коюп ошо кагазды банковский счетту апарсаңар болбойт. Ал көбүнчө минус болуп калат. Работающий счет болуш керек. 3 ай, 4 ай, 5 ай кичинеден салып турсаңар, анан кийин допустим силердин если мындай сураган кагаздары мындай иштеген жумушуңар официальный иштеген, официальный корочкаңар болсо, частный боло берет ал, частный курстан деле боло берет. Иштеген кагазыңар болсо, кээ бир майда чүйдөн эмелерге мындай положительный реакция берет экен да. Силер, например, менин кагазым, мен акчам жетпей калган. Жана 600 евро, по-моему, болуш керек. Первоначальный 600 евро счетто болуш керек деген банк. Меники жетпей калган. 500, по-моему, 570 ушундай евро болгон, ага унчуккан жок. Анан кийин балдарыңар болсо, балдарыңардын да кагазын алып алла. Вернее, балдардын свидетельство о рождении алып алла. Силердин эмеңерде, например, силердин өзүңөрдүн үйүңөр болсо, ошо менин үйүм бар деп ошонун кагазын алып алла. Анын баары майда болсо, аз болсо дагы пайдасы болот. Кайта келе турган болуп көрүнөсүңөр да силер. Ошол жакта калып калбайт депчи. Финансово обеспеченный болуп көрүнөсүңөр. Атканда көп эле интернеттен онлайн кылса болот. Например, мисал, бул место регистрации деген кагаз. Место регистрации жана тулпа эмнеле биздин түндүктөн чыгат. Түндүктөн онлайн эле чыгара койсоңор болот. Жанагы соттолбогон деген кагазды деле онлайн чыгарса болот.
соттолбо эсли алыста болсоңор, мен Россияда болгон үчүн ошол алыстан жасаган нерселерди практикада өзүм эле кылдым. Соттолбогон кагазды онлайн силер өзүңөр идентификационный номер менен, ID номер менен жазып туруп, заявление жазып туруп эметсеңер, анан бирөөнү доверенность берсеңер барып алса болот, алып туруп силерге почта менен жөнөтүп коет. Паспорт алганда мен Питерде болчумун, бир эле жолу консульство бир эле жолу бардым. Документти берип туруп кайта Питерге кеткен. Кордойдон кеткен балдар бар, кыргыз балдар бар. Ошолорго нотариальный доверенность таштасаңар, ошолор деле жөнөтүп коет силерге эмени, документти алып, паспортуңарды алып, консульстводон алып, силерге каякта болсоңор ошол жака жөнөтүп коет. Меники ошондой болду. Мен карындашыма берип койду. Карындашым мага аэропорттон салып жиберди. Эми мунун кандай законный эмес, кандай болоруну билбейм мен. Баягы паспортту ишеничтүү бирөөнө бериш керек. Питерге мен загранпаспортту тияка берип коюп, Питерге мен ID карта менен кеткем. ID карта менен барып туруп, паспорт келгенде кайта чыгып атканда автобус менен через Латвию Питерден автобус менен кетип калдым. Айтарым көп документти өзүңөр деле кылсаңар болот, посредник болбой элечи. Эми конечно акчаңар болуп, финансово мындай возможность жакшы болуп, эмеге посредникке берип эметсеңер деле болот. Посредниктен против я ничего не имею. Но баягы акчасы жетпей кыйналып аткандар ошо посредникке бере турган акчаны өзүңөргө жанагы банкка счетко коюп туруп, анан кийин өзүңөр жасасаңар болот документтерди. Башка кандай вопростор болсо жазгыла, мен жооп берем. Документтердин көбүнү онлайн кылса, страховка бар. Страховка бүт эле страховой компанияныкы боло бербейт. Бир, по-моему, 4 штук страховой компания бар. Аны болбосо мен телеграмга деле жазып коем, керек болсо. Страховой компанияларды мен ошо бирөөнүндө жазаткам. Өзүм барып, лично барып жазаткам. Аны, по-моему, лично жазач керек. Паспорт менен барып. Жөнүндө приглашениени өзүм алдым. Корочка, анан кийин короткий видео, простой эле видео. Главное мындай эме болсун да, честный болсун. Баягы кесип, анан монтаж кылып бирдеме кылбагыла. Момундай телефонго эле, простой эле телефонго айылга барып эле, бир гаражга кичинекей бир аппарат бар болчу, китайский аппарат менен эле, ошо менен эле сварка кылып эле, простой эле тартып эле бир өзүмдүн эмелерди жазадым, документальный бир эме сиф жазадым да. Бүт документтерди ошо папкага прикреплять эттим. Ошо папкаларды анан кийин интернеттен YouTube'тан таптым. Мен өзүмдүн фирмамды YouTube'тан таптым. Анан кийин, конечно, ошо фирманы изилдеш керек. Кандай фирма? Отзывтарны прямой салдым. Польский языкка которуп, Translate менен, Google Translate менен которуп туруп, польский языкка приглашениеге, рабочий приглашениеге мен ни в коем случае акча берген жокмун. Бесплатный жөнөтүштө. А так, по-моему, бир 100 злотыйдай, ал биздин сом менен бир 2000 сом деп коелу. Ошондой бир расходу бар булардын. Документке берген акчасы, ошо расходу бар да, ошону сураса, мен аны деле бермекмин, бирок сураган жок да менден, может силерден сурап калышы мүмкүн. Анан визовый эмеге төлөдүм. Жол кирем болду, 15 000 мен Питерден Варшавага. Визовый сборго. Анан майда чүйдө ошо документтер жазып атканда барды келди. Кордойго бир 1000 сомдон 1000 сом нары, 1000 сом бери. Ушундай мелочтор болду. Крупный расходтор ошо визовый, анан кийин жол кире эле.